бул бөлүгүндө биз шарттуу форматтоо деген бөлүк менен таанышабыз. Шарттуу форматтоо деген кандайдыр бир шартка же критерийге жараша ошол шартты канааттандыра турган негизде Excel'деги маалыматтарды сорттоо, белгилөө же боёо болуп эсептелет. Ал үчүн мисалы бул жерде биз ушул биздин базабыз бизде бул Excel камтыган маалыматтарды мисалы тандап алабыз. Биз азыр бул жерде условное форматирование, правила выделения ячеек же болбосо уячаларды да кандайдыр бир уячаларды белгилөө. Кандай уячаларды белгилөө деген шартка биз бул жерде критерий шарт коебуз. Мисалы больше дейт. Эгерде эгерде баа же болбосо бул Excel камтыган маалымат биз белгилеген маалыматта мааниси 20дан чоң болсо, башкача айтканда клеткадагы сандар 20дан чоң болсо, аларды ачык кызыл түскө боёо деп атабыз ошол клеткаларды. Ал окей дедик. Бул жерде боёду. Биз баарыбыз көрүп тургандай, бул жерде 20дан чоң болгон бардык маанилерди, бардык сандарды ачык кызыл түскө боёду. Эми ушундай эле тартипте биз дагы башка нерселер жасасак болот. Мисалы, эми между дейт, между, мисалы, биз болсо 1 менен 5-тин арасында, 1 менен 10-дун арасында бир кандайдыр маани болсо, аларды жашыл түскө боё дейли. Окей дейбиз. Ушинтип боеп коет. Эгерде мисалы бул жерде кайсы жылдары же кайсы аталыштагы керектелүүчү товарлардын баалары мисалы 1ден 5 сомго чейин болгон экен деген маалыматты сорттоо же көрүүнү кааласак, биз ушундай эле оңой эле Excel'ге бир кандайдыр бир шарттарды киргизип, ошол шарттарды канааттандыра турган ушундай кылып биз маалыматты белгилеп алсак болот. Калган бүтүн бул жактагы шарттар негизинен окшош эле. Мисалы, эгерде меньше дейт, бул жерде жана большего эле окшош. Мисалы, бул жерде эгер 1 сомдон товардын баасы аз болгон бекен деген суроого жооп бере турган болсок, мисалы, аны сары кылып белгилесин. 1 сомдон кичинекей аз төмөн болгон баа болсо. Бизде 1 сомдон аз болгон баа жок экен. Ошон үчүн бул жерде ал белгилеген жок. Кийинки мисалы гистограмма кылсак болот. Мынтип баалардын өсүү тартибин сан менен гана бербестен, аны визуалдык турда дагы көрсөк болот. Мисалы, бул жерде өсүү тартиби канчалык өсүп бараткандыгын бизге визуалдаштырып берет. Жана ушул сыяктуу бул жердеки башка инструменттерди колдонуп биз Excel'деги маалыматтарыбызды кандайдыр бир шартты канааттандыра тургандай кылып белгилеп, визуалдаштырып алсак болот.